Абитуриент онлайн маалыматтык системасына кош келиңиз. Абитуриент онлайн маалыматтык системасы аркылуу жогорку окуу жайына кантип тапшырса болот? 2020 Checkit Edu Checkit Gov Checkit KG порталына кириңиз. Билим деңгээлин тандаңыз. Башкы бетте кирүү баскычын басыңыз. Сиздин сертификатыңыздын номерин жана каттоо учурунда сиз ойлоп тапкан сыр сөздү киргизиңиз. Сертификат жөнүндө маалымат бөлүмүндө жалпы республикалык тестирлөөдө топтогон балдар жөнүндө бардык зарыл маалыматтар камтылган. Жеке маалыматтар бөлүмүндө абитуриент тууралуу толук маалымат, анын ичинде паспорттук маалыматтар да көрсөтүлгөн. Ошондой эле, эгер бар болсо, жеңилдиктин түрүн тандап, андан кийин сактоо баскычын басыңыз. Эми талап кылынган документтерди жүктөө керек. Турлардын графиги бөлүмүндө турдун ар бир этабынын башталышы жана аяктоо даталары жөнүндө маалымат берилген. Бул жерде сиз тандоодон ийгиликтүү өтүп, тандалган окуу жайда окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн жожго тапшырууга даярданууда эске алууга маанилүү болгон даталарды жана мөөнөттөрдү көрө аласыз. Көңүл буруңуз, бир турда абитуриент бир бюджеттик жана бир контракттык адистикти тандап алууга укуктуу. Эгерде абитуриент онлайн арызды толтурса жана ЖОЖ аны кабыл алса, анда абитуриент ошол жогорку окуу жайына өзүнүн кабыл алынгандыгын ырасташы керек. Ошондо абитуриент расмий түрдө кабыл алынган болот. Эгерде абитуриент ошол жогорку окуу жайына өзүнүн кабыл алынгандыгын ырастабаса, анда бул тандоо жараксыз деп эсептелет. Жогорку окуу жайына аралыктан тапшыруу үчүн ЖОЖду тандоо бөлүмүн тандаңыз. ЖОЖду тандоо баскычын басыңыз. Андан кийин онлайн арызды толтуруңуз. Сиз окуу жайды жана адистикти тандашыңыз керек болот. Талонду каттоо баскычын басыңыз. Каттоону ырастоого чейин тандалган адистик менен жакшылап таанышыңыз. Ажырымдалган тизмени көрүү баскычын басып, сынакка катышкан абитуриенттердин тизмесинен сиз өзүңүздү көрөсүз. Катталгандыгыңызды ырастоо үчүн катталууларды көрүү бөлүмүнө өтүңүз. Эгер сиз тандаган ЖОЖ сизди кабыл алса, анда ырастоо баскычы пайда болот. Ырастоо баскычын басыңыз. Куттуктайбыз, сиз ийгиликтүү катталдыңыз. Сиз тандаган адистикте абитуриент тарабынан ырасталды деген жаңы статус пайда болушу керек. Көңүл буруңуз, эгерде сиз конкурстук тандоодон өтүп, бирок тандалган ЖОЖдо өзүңүздүн окуу ниетиңизди ырастабасаңыз, анда сиздин ордуңуз автоматтык түрдө башка талапкерлер үчүн бошотулат. Ошол эле учурда, эгерде кийинки турлар бар болсо, анда сиз аларга катышууга укуктуусуз. Берилген маалымат сиз үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз. Көңүл бөлгөнүңүзгө чоң рахмат.